Assalamu alaikum. Машина Кейж каналын көрүүчүлөрү жана жазылуучулары. Кутман күнүңүздөр менен. Азыр биз Nexia катары жакта турабыз. Nexia 1, Nexia 2, ошолор менен кошумча Lanos 1, Lanos 2, Hyundai 1, Hyundai 2, Avante 2лерди тартканы аракет жасайбыз. Бүгүн 6 июнь 2021 жыл. Ош шаарында Жапалак базарындабыз. Мо Россия транзит номеринде Nexia 1ден баштайлы. 4 дөңгөлөктөн кышкы протекторлары жакшы экен. Так, буна жабык турат. Подлокотник бар, кондиционер, электропакет, гидравлика, максималдуу комплектацияда экен буна. Жылы канча экен мунун? Басы 250 миң сом деп атат. Жылы канча? Жылы 2007. Газ, бензин экен, газ жабдыгы дагы бар. Ээси азыр өзү жанында турат эле, жок болуп кетиптир. Ээсинин байланыш номерин айтып коеюн деп аттым эле. Жакшы, Кудайга шүгүр, рахмат. Рахмат. Бул жерде Nexia 2 турат. Бул да жакшынакай көрүнөт экен. 4 дөңгөлөгө тең ушунда куюлган жистерде, протекторлары жакшы, жайкы. 2011, объему 1.5, 240 миң сом. Электропакет, кондиционер барбы? Бар экен, максималдуу комплектацияда экен бул дагы. Пробеги канча болуп калган? 180 миң километр. Nexia 2 2012, объему 1.6. Эң жөнөкөй эле комплектация экен. Же гидравлика барбы? Гидравлика бар. Минималдуу комплектацияда 200 миң сом деп атат. Nexia 2. Дөңгөлөктөрү жайкы, протекторлары жакшы. 2008, объему 1.5. Комплектациясын көрсөк, самодельный коюлган экен, алдыңкы айнектери электрокөтөр жок, айдоочуда эле электрокөтөргүч экен. Кожаный чехолдор. Гидравлика барбы же жокпу? Жок экен. Эң жөнөкөй комплектация. Басы 190 миң, 190 миң сом. Nexia 2 2012, объему 1.5. Эң жөнөкөй эле комплектацияда экен, гидравлика жок да? Барбы? Гидравлика бар экен. Минималдуу комплектацияда. Басы 200 канча дедиңиз? 20 миң сом. Nexia 2 Россия темир номеринде учеттон чыгарылган эмес. 2008, объему 1.6, 120 миң сом. Так. Бул дагы жок, электропакет бар, гидравлика бар жогун айта албайм, эси жанында көрүнбөйт. 120 миң сом. Nexia 1 кыймылдаткычтын көлөмү 1.5, гидравлика жок, кондиционер жок. 2005, 160 миң сом. Айнектери деле жөнөкөй эле айланмада, бирок буну көрүнүшү жакшы. Nexia 2 алдыңкы дөңгөлөктөрү кышкы, арканкылары жайкы. Протекторлар 4 тең эле жакшы. 2008, объему 1.6. Электропакет, кондиционер, гидравликада бар анда. 160 миң дедимби? 150 миң. Максималдуу комплектацияда, Кыргызстан номери коюлган. Басын содалашып көрөлү, себеби басын мында караганда жакшы эле айтып атат. Боло турган басы канча болуп калат? 130га болуп калабы?
130 мен 140 тегерек. 130 мен 140-тың тегерегінде деп атат. Жақсы. Мындай қарағанда көңіл бұрып қойыңыздар, басын мындай реалдулы айтыпты. Бұл жақта басы жазылған да бір Nexia 2-ні көрсетейін. Широкий туманниктерде 2010, объемы 1.5. 170 мың деп жазылып тұрады. Электрокөтөргүч самодельный. Подлокотник қойылған, кондиционер жоқ. Гидравлика бар же жоқ бұл? Гидравлика бар екен. Так. Қайсы ушул бұл? Жанында бордовый түстөгү Nexia 2 широкий туманниктерде 2011, объемы 1.5. Электропакет, гидравлика деп жазып қойған. Кондиционерделе бар, максималдуу комплектацияда екен. Басы қанша болды бұның? 230 мың. Эми комплектациясына жараша дагы машина өзі заводтон арзан кымбат болуп чыгат. Ошого дагы маани берип коюңуздар. Nexia 2 кыймылдаткычтын көлөмү 1.5, гидравлика жок, кондиционер жок. 2011 150 мың сом. Эң жөнөкөй эле комплектацияда экен мына. Алдыңкы айнектери самодельный электрокөтөргүч коюлган. Chevrolet Lanos 2 Украинаның сборкасы. Туманниктер бар. 2008, объемы 1.5. Центр замок бар екен, Алдыңкы айнектери электрокөтөргүчтө, айдоочуда коопсуздук жазыгы бар, кондиционер бар. Мынандай динамикалар коюлган экен, подиуму турат. Басы канча болуп атат эми? 150 мың сом. Россия транзит номеринде экен. Ээси ошто. Гидравлика бар, Бар гидравлика. Nexia 2 широкий туманниктерде 2012, объемы 1.6. Так, есім байланыш номер 559 42 20 11, Күн аябай ысык, 37 градусқа чейин көтөрүлмөкчү деген маалыматтар бар. Эң жөнөкөй эле комплектация экен, гидравлика деле жокпу? 220 мың, баасы. Түшүнүктүү. Бул жакта Nexia 1 турат. Шунда көрсөтөйлү. 4 дөңгөлөк өтен кышкы экен. 2006, объемы 1.5. Бunda ең жөнөкөй комплектацияда гидравлика жок, Басы канча болду? 170 мың сом. Hyundai Avante 2 2000, объемы 1.6, коробка механика. Отургучтары кожа, 4 айнектен электрокөтөргүчтө, электрокүзгүлөр, мультируль, кондиционер, печка, гидравлика бар, айдоочуда коопсуздук жазыгы да бар экен. Жана мындай кичинекей миниатюрный подлокотник. Басы 180 мың сом, ба? Hyundai Avante 1 1996, объемы 1.5, 110 мың сом. Nexia 2 2010, объемы 1.6, 140 мың сом. Так, ең жөнөкөй эле комплектация. Nexia 2 2012, объемы 1.6, 200 мың сом.
электропакет, кондиционер жоқ, подлокотник қойылған. Багажнигінде мини спойлер. 200 000 сом деп жазып қойып тұр. Бағасы. Так, бұл жақта Lanos қанша болып отыр екен? Бағасы 120 000. Lanos 1 1997, объемы 1.5. Корея 120 000 сом. Так, алдын қайнектері электро көтергүчтүү, кондиционер бар, гидравлика бар, электро күзгүлөр. Nexia 1. Алдыңғы дөңгелектері қышқы, арқалары жақсы, протекторлары жақсы түрден. 2006, объемы 1.5, 140 000 сом. Электропакет, кондиционер жоқ. Nexia 1 2005, объемы 1.6, 120 000 сом. Электропакет, кондиционер, максималды комплектацияда. Chevrolet Lanos, Россия темір номерінде. Туманниктер бар. 2007, Украина. Объемы 1.5, 100 000 сом. Мотор коробка зыңқ деп жазып тұр. Айдоочуда коопсуздук жаздыгы бар, кондиционер бар, алдын қайнектері электро көтергүчтүү, корректировка фар, гидравликада бар болуш керек. Комплектация жакшы эле. Hyundai Avanta 1 1996, объемы 1.6, коробка механика, 140 000 сом айтылыш баасы. Видеобузду жыйынтыктайлы. Мына бир дарвазадан экинчи дарвазанын аягына чейин келип калдык. Лайк басып, комментарий калтырганды унутпаңыздар.